Sütyanörlөрдүн баары бизнесмен болуп калдыңар, Sütyanörлөр. Түнкү клубдар, жалапканалар барлар. Силер бизнесмен болуп, ыйлап шылкылдап, ночной клубдар барлар, Кулевадагы жалапкана ачып, жалаптарды саткандар бардыңар бизнесмен болуп. Ташиевди карабай баштадыңар, Бизнесим тартып алды депчи. Элитный Sütyanörлөр, анан балитный Sütyanörлөр бардыңар бирикип, бир кезде депутат болгонсуңар, бири-бириңди колдогонсуңар, шайлагансыңар. Анан эми келип алып туруп менин ошол кезде бизнесимди УКМК жетекчиси тартып алган. УКМКнын балдары деп чыктыңар да. Силердин жалапкана бизнесиңер жети областта бар. Уялбай эле подкасттарга чыгып атасыңар. Бети жок битбактар. Баягы күнү Жумалиевдин чыкканын карасаң, Жумалиевди учурунда жегенни, койгонну, ичкенни, канча жерди өзүнө алып алганы, өткөрүп алганы элдин баары билип, ай ошону түйүнө жет, ошону ачыктап чыгып ошону алгыла деп анан. Ал деген картагайган чал да анын денесин мынтип кармап койсоң деле көгөрөт. Биз чоң атабызды өз учурунда бир 4 жыл карадык, ветеран учурунда. Анда мен 9-7 класс элем. Колунан тартып мынтип билегинен кармап койсок эле 5 панжабыз бармагыбыз кошо эки жагына түшүп калчу, колдорунчу. Мындай жерлерине түшүп калчу да, мынтип тартып тургузсак элечи. Анан бул картаң чал да Жумалиевдин денесине ошентип эле көгала өзү деле түшүрүп алып турам, мени саба деп кантип эле сабасың дейт. Силер жаман өзүңөрдөн кеттиңер да. А бирок Ташиев менен Оштун мэри кагаз менен иштебей, басып туруп элге кызмат кылганды билдирип койду да. Могу карапайым эл билебиз да. Мыйзам кандай иштесе болорун, мыйзам өкүлдөрү кантип иштеш керек экенин бизге Ташиев менен Оштун мэри көрсөтүп кетти да. Калгандарыңар бүгүн өлө жалактап, жамандап эле жатасыңар. Же мындан ары только ошондой ишпи? Ооба, 2027 шайлоого чейин силер успеть этишиңер керек. Жаманда. Кокус кандидатурасын коюп калса, эл шайлап жибербеш үчүн силер атын каралап жетишиңер керек. Укамбаска сенчу. Мен укамбасага onun үчүн акча таппай атабыз. Элде чуркап турсунчу бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Биз кыйын болуп атабыз. Кыздарыбыз бар, кор болбаса биздики. Мен таң калам, биз да кыргызбыз да, биз мындайбыз. Бизде аялдар эркиндей, чоң эркин болуп кул болуп атпады буякта. Уялбай бияка Кыргызстан деп жазып көчөдө басып жүрөсүң. Намыс кыл. Калпак кийип аласың, калпагың бар деп. Бекит калпагың, уятсыңа кийгенге азыр. Сенин кыздарың ата кор болуп жүрөт. Кайсырыңа калпак кийип атасың сен? Аркасында чоң Кыргызстандын жазуусу бар. Намыс кыласың кете кыргыз болуп кеткениңе. Эркектер барсын, мэри түшүп өлүп калсын, эчтеке эмес. Эркек ал, ошого жараткан Кудай Таалам. Бакканга деп. Кыздарга эмне аякта? Байкуш биздин кыздарыбыз. Мектепти бүт кошого кетип туруп бардык эле. Көчөдө биздин кыздар жүргөндө, аларда айып жок. Айып бизде эркектер бардыгыбыз. Ошого аракет кыл сен. Үйлөнгөндө иштеш керек, ана мындай, ушундай үйү бар, аялы бар экен, башка кандай болбойт. Сен багышың керек. Сенин милдетиң. Эмнеге калпак кийбейсиң Россияга барганда деп бирөө мага айтат.
Kantip kiyem kalpaktı. O şerige varganda kırgızmın dep, ana senin kızlarını da etsem ne kılam ben? Magazine gitsem, büt bizden kızlar jürüp atkan bolsa, magazine girgende namustan atmışım ben. Meşikten süylep kara zuğu dep kaçkan boyda getip kalasın. Kantip basarga. O şerde bizden kızlar jürüp atkan bolsa. Биздин кыздарыбыздын жүрүш турушу өтө бузулуп кетти. Айрыкча студент кыздарыбыздын. Айыл жерлерден келишип, мына борборго келишип, окуймун деп ата энесинин акчасын алып келишип, окушуп, анан кийин эле жанагы сойкулук менен машыгып кетип атышат. Так. Жакында эле биз мына бир ушундай жөнөкөй сыртынан карасаң үлпөт салон, болгон үлпөт салон. Сыртында ошо кирсең коридорунда жалаң баягы тойго чыга турган көйнөктөрдү сатабыз деп коюп коюшкан. А иш жагына кирсең, иш жагында жалаң кыздар, мына өткөндө биз бир эле түндө 30дан ашык кыздар бар экен. Ал жерге бир дагы кыргыз мындай улутундагы адамдар, эркек балдар жок экен. Бардыгы чет өлкөлүктөр. Чет өлкөдөн келген эркек жарандар, кытайлар, европалыктар өздөрүнүн жалаң бузулган жанагы үрп адаттарын кыздар менен ошол жерде олтурушат. Ичкен, жеген дегенин айтпай эле коеюн. Анын бардыгын мына экранга айта берсең болбойт. Бирок ошол кыздарыбызды текшерип чыкканыбызда 30 кызыбыздын 98% бардык студенткалар болуп чыгышты. Мына 30 кыздын 29-у студент. Айыл жерлеринен келген студенттер ушул жерге келип, ата энесин алдап, мен ушу окуп атам деп жүрүп, ушундай иштермен машыгып атышат. Бул бир эле жерден тапканыбыз, бир эле жерден. А мындайлар канча жери бар? Бир шаардагы, канча шаарларыбыз бар, чоң шаарларыбыз бар. Мунушуга көңүлдөрүңөр бургула. Ошондой притондорду таап чыккыла жерлерден. Райондун тегерегинен карагыла. Кээ бир жерлерде райондордун тегерегинде үйлөрдү ошондорду жасап алып атышат. Айла жок, күрөшүшүбүз керек муну менен дагы биз. Айлабыз жок. Себеби бул кыз бала биздин келечегибиз. Улутубуздун келечеги, Кыргызстаныбыздын келечеги.